8 март аялдардын эл аралык күнү Борбор калада өзгөчө маанай менен белгиленди. Шаар көчөлөрүндө колунан гүл кармап, жүзүнө жылмаюу толгон айымдар көбөйүп, майрамдык маанай байкалып турду. Ошол эле учурда өздөрүн аялдардын укугун коргоочулар деп аталган бир топ адаттагыдай эле аялдардын укугун коргойбуз деген ураан менен митинг өткөрүштү. Бирок коом бул иш-чараны уюштургандардын максаты аялдардын укугун коргоо эмес эле тымызын лесбиянкаларды, гейлерди, бисексуалдарды, трансгендерлерди пропагандалоо болду деп чыгышты. Алдыда аялдар күнү өткөн акциянын чыныгы максатын ачып берүүгө аракет кылабыз. Я занята, это я с утра. Мы с девочками боремся за права! Акция күнөө сенде эмес деген ураандын алдында өтүп, ага катышкандар төрөгүм келбейт. Келин бул кулчулук. Чай куйбайм. Патриархаттын кереги жок. Эркиндикти гүл алмаштырбайт. Жана башка ушул сыяктуу феминисттик багыттагы плакаттарды көтөрүп келишкен. Ооз ачыра турган плакаттардын бири мына ушул сүрөт болду. Анда аял затынын уяттуу жери өрттөнүп жатканы, эки жакта тапанчалар турганын көрүүгө болот. Бул сүрөт коомдо кызуу талкууга алынууда. Ай кечиресиңер, ошондо бул тиягы өрттөнгөндөрдү атып салабыз дегенбе? Бул жери өрттөнгөндөрдүн митинги. Кийинки жылы эки эркек бадыраңдын сүрөтүн кармап түшсө да кол чаап отуралы. Аялдардын укугун коргогондор тескерисинче кордоп салган го. Мо бул чай куйбайм. Эркекке баш ийбейм, төрөгүм келбейт деген кыздардын үйүндө атасы, агасы, иниси бар немелерби? Ал эми бул плакатты кармагандардын бири Элмурза Сатыбалдиевдин кызы Элдана. Анын Инстаграмда 800 миңден ашык катталуучусу бар. Социалдык баракчасында феминизмди жактоо катары өзүн көрсөтүп келет. Иш-чаранын катышуучуларына көңүл бура турган болсок, анда алар Элдана сыяктуу феминисттик көз карашты жактаган, ЛГБТларды колдогондор экенин байкоого болот. Дегенибиз, бул жака келгендердин көбү лесбиянкалар, гейлер жана трансгендерлер. Анткени алар мындай митинг уюштуруу аркылуу тек гана өздөрүнүн укугун коргоп, ага кошумча батыштагы спонсорлоруна отчет тапшырып жатканы турган иш. Башкы максат укук коргоону жамынып алып, кыргыздын баалуулуктарын талкалоо.